Он 4 документке кол коюлду. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин макулдашуусу. Бийиктиги 50 метрди түзгөн желек көтөрүлдү. Президент иш сапары менен Жалал-Абадта жүрөт. Абактан ооруканага которулган Мадумаров дем соолугу начарлагандыгы айтылууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкекке Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары чогулушту. Кыргыз өкмөтүнүн төрагалыгы алдында өткөн саммитке КМШ уюмуна мүчө мамлекеттердин 9 өкмөт башчысы жана байкоочу макамына ээ болгон Монголия, Беларустун премьерлери келишти. Саммиттин жүрүшүндө өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык алаканы жакшыртуу, коопсуздук маселесине көңүл буруу сыяктуу бир катар маселелер көтөрүлүп, өкмөт башчылар тарабынан сунуштар берилди. Жыйындын жүрүшүнөн кесиптешим Акылай Маратова баяндайт. Бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны башталды. Даражалуу конокторду Конгресс холдон министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Протоколго ылайык тосуп алуу аземинен кийин салтка айланган биргеликте сүрөткө түшүү жөрөлгөсү болду. Андан соң делегация мүчөлөрү президент Садыр Жапаров менен жолугушту. Өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынына Кыргызстан, Белоруссия, Кытай, Казакстан, Монголия, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын өкмөт башчылары, Ирандын вице-президенти, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Индия жана Пакистандын тышкы иштер министрлери катышууда. Отурум кеңейтилген форматтагы жыйын менен башталып, аны министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ачты. Пандемиядан кийин алгачкы жолу өтүп жаткан жолугушуу өкмөт башчынын жылуу кабыл алуусу менен башталды. Саммиттин күн тартиби бекитилгенден кийин Акылбек Жапаров сөз сүйлөп, уюм ачык жана суроо талапка ээ экенин, мунун далили ШКУ курамынын кеңейиши деп белгиледи. Ошондой эле өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын эң маанилүү аспектиси аймактагы коопсуздукту камсыздоо экенине токтолду. ШКУга мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна, чакырыктарга жана коркунучтарга каршы туруу механизмдерин өркүндөтүү жөнүндөгү чечимин ишке ашыруу максатында бул багыт тууралуу улуттук демилгелерди координациялоо боюнча жигердүү иштер жүргүзүлүүдө. Бул багытта биз Бишкек шаарында эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүү маселеси боюнча өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууга үмүттөнөбүз. ШКУнун ишмердүүлүгүн жакшыртууга олуттуу көңүл буруу керек. Биздин уюмдун уставдык документтерине өзгөртүүлөрдү жана институционалдык реформаларды киргизүү боюнча бизде көп иштер турат. 2022 жылы ШКУ өлкөлөрүнүн үлүшүнө Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 79%дан ашыгы туура келген. Мунун ичинен экспортко 79,5%, импортко 78,8%ды түзгөн. Муну менен 2021 жылга салыштырмалуу өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүү 1,7 эсеге өскөнү аныкталган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 7 айында Кыргыз өкмөтүнүн ШКУ өлкөлөр менен тышкы соода жүгүртүү алакасы 8,6%га жеткен. Жылдын биринчи жарым жылдыгындагы Кыргызстандагы инвестициянын жалпы агымынын 55%ы уюмга мүчө мамлекеттерден келген. Деген менен Кыргызстан менен КМШ өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык өз ара аракеттенүү толук ишке ашырыла элек экени, соода байланышты тереңдетүү керектигин белгиледи. ШКУга мүчө мамлекеттердин транспорттук системасын өркүндөтүү, эл аралык транзиттик жүк ташуулардын кошумча көлөмүн тартууга жана мамлекеттерибиздин ортосундагы соода жүгүртүүнүн олуттуу өсүшүнө шарт түзөт. Бул багытта Кытай, Батыш Азия, Европа маршруту боюнча чыгыш менен батышты бириктире турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун прогрессивдүү жүрүшүн белгилегим келет. ШКУга мүчө мамлекеттердин темир жол администрацияларынын өз ара аракеттенүү концепциясын ишке ашыруу боюнча бүгүн бекитилген иш-чаралар планы биздин администрацияларга транзиттик жүк ташуу потенциалын түзүү боюнча зарыл иштерди жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Өз кезегинде Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян Шанхай КМШ уюмунун ички иштерине тыштан кийлигишүүгө жол берилбеши керектигин билдирди. Муну менен катар дүйнөдөгү жана региондогу болуп жаткан абалды эске алуу менен өкмөт башчыларды сунуштарды берүүгө чакырды.
Эң алгач аймактык коопсуздукту бекемдөө маанилүү, тышкы кийлигишүүгө жана блоктук конфронтация аракеттерине чечкиндүү түрдө каршылык көрсөтүү керек. Коопсуздукка коркунуч жараткан учурларга ШКУнун чара көрүү механизмдерин өркүндөтүү зарылчылыгы бар. Ал эми коңшу Казакстандын өкмөт башчысы Алихан Смаилов өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык мамилелерди тереңдетүү үчүн бажы процедураларын жеңилдетүүгө токтолду. Учурда электрондук соода жүгүртүү артыкчылыктуу багыттардын бири болгондуктан андан түшкөн пайда ШКУда 1,5 триллион долларга жетиши мүмкүн. Биз электрондук коммерцияны колдоо үчүн болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Биринчи кезекте бажы процедураларын жөнөкөйлөштүрүү кажет. Бул үчүн Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттериндеги бажы органдарынын жетекчилеринин жолугушуусун өткөрүүнү сунуштайбыз. Өкмөт башчыларынын жыйыны 2 саатка созулуп, анда өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык алаканы жакшыртуу, коопсуздук маселесине көңүл буруу жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты ырааттуу өнүгүшүнө камсыз кылууга багытталган бир катар сунуштар берилди. Ошондой эле ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Саммиттин алкагында 14 документке кол коюлуп, жыйындын жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат берди. Эң маанилүү жыйынтыктоочу документ катары ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин биргелешкен коммюникеси болду. Анда күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча тараптардын, ошондой эле ШКУнун алкагында көп кырдуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү боюнча макулдашылган позициялары чагылдырылган. ШКУга мүчө мамлекеттердин көп тараптуу соода экономикалык кызматташтыгы программасын ишке ашыруунун алкагында ШКУ катчылыгынын отчетун бекиттик жана банктар аралык бирикмесинин жана ШКУ ишкер кеңешинин ишмердүүлүгү жөнүндө баяндамаларды уктук. Бишкектин төрагалыгы алдында өткөн ШКУ премьерлеринин кезектеги саммити аяктап, Кыргызстан ШКУ төрагалыгын расмий түрдө Пакистанга өткөрүп берди. Ал эми өтүп жаткан маанилүү иш-чараны 400гө чукул жергиликтүү жана чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырып, алар үчүн атайын басма сөз борбору уюштурулду. Белгилей кетсек, Шанхай кызматташтык уюмуна 9 мамлекет мүчө, дагы 3 өлкө байкоочу макамына ээ болсо, 14 мамлекет диалог боюнча өнөктөш болуп саналат. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Абактагы депутат Адахан Мадумаров ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясы маалымдады. Алардын айтымында эл өкүлүн бүгүн эртең менен Абактан Мирсаид Мирахимов атындагы кардиология жана терапия борборуна алып кетишкен. Мадумаровдун жактоочулары Абактагы депутаттын ден соолугу начарлап кеткенин, ооруканага жаткыруу зарылдыгын айтып келишкен. Бул маселе парламенттин жыйынында да көтөрүлгөн. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери 8 сентябрда УКМКнын тергөө абагына текшерүү жүргүзүп, анда кармалып отурган айрым адамдар менен маектешкен. Институт кызматкерлерине Адахан Мадумаров кант диабетинин 2 түрү менен ооруй турганын, андыктан электрокардиостимулятор керек экенин айткан. Абак аттамдары үзгүлтүккө учураган мезгилде жүргүнчүлөр үчүн ысык тамак уюштуруу керек. Антпесе аэропортто узак убакыт учак күтүүдө эл кыйынчылыкка учурайт. Бул тууралуу маселени парламент жыйынында эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков көтөрдү. Аэропортто тамак аш өтө кымбат болгондуктан бала бакырасы менен келгендер карыган кемпир чалдар бир топ түйшөлөрүн мисал келтирди. Жыйында бир катар социалдык маселелер менен кошо өлкөдө ири жолдорду салып жаткан кытайлык компаниянын бюджетке төлөгөн салыгы боюнча да суроолор берилди. Ар кандай маселелер саатында көтөрүлгөн көйгөйлөр кийинки сюжетте. Каттоодон дагы бир жолу өтүп койсоңуздар. Парламенттин бүгүнкү жыйынындагы ар кандай маселелер саатында адаттагыдай эле социалдык көйгөйлөр, аймактардагы элдин абалы айтылды. Эл өкүлү Мекимбек Абдалиев социалдык тармактарда өзү тууралуу фейк видео тарап жатканын айтып, бул багытта коомчулукка кайрылып, алдамчылыктын торуна илинип калбоого чакырды. Ошол эле учурда депутат тийиштүү кызматтардан мындай маалыматтарды тарткандарды териштирип берүүнү суранды. Мындай бир тапшырма берсек, мен эле эмес, мына канча деген жарандарыбыз дагы ушундай нерселерге бир алдамчы, мындай фейковый ушундай роликтер аябай көбөйүп кетти. Ошого протоколдук поручение берсек, тийиштүү кызматтар буну жасаган адамдарга, ошол аккаунттарга кармап жоопкерчиликке тартышсын.
Мектептеги окуу куралдарынын сапатына жана анын авторлоруна көңүл бурган депутат Балбак Төлөбаев бул багытта министрликтен келе жаткан жылдагы иш пландарын берүүнү сурады. Мына сыркары депутат социалдык дарыканаларды уюштуруу боюнча маселени көтөрүп, ооруканалардын ичиндеги жеке менчик дарыканалардын ордуна социалдык дарыканаларды ачууну сунуштады. Ал эми депутат Нуржигит Кадырбеков күз-кыш айларында аба ырайына байланыштуу абак каттамдары өзгүлтүккө учураган мезгилде жүргүнчүлөргө ысык тамак уюштуруу маселесине токтолду. Самолеттор рейстерин өзгөртө берет, графиктерин. Кийинкиге жылдыра берет. Бир күнбү, жарым күнбү, 2 саатпы, 3 саатпы. Ошо мезгилде эл котолуп, кезекке туруп, аябай кыйналышат да. Аэропортторду билесиздер, бул жака караганда асмандатып алган тамак ашын, ал жактагы продукцияларды, товарларды. Ошондой учурда эмитен Манас аэропортуна урмат президенттин өкүлү тапшырма берсеңиз, тиешелүү компаниялар менен болсун, мейли тез жетпи, же авиатрафикпи, келишим түзсүн. Бала бакырасы болот, карыган кемпир чалдар болот. Ошолорго ысык тамак бериш жагын эмитен келишим түзүп койсун. Бишкек шаарынын Свердлов районунун аймагындагы Каражыга чээ салуу багын оңдоо сунушун көтөргөн депутат Шайлообек Атазов буга республикалык бюджеттен каражат бөлүү жагдайын белгиледи. Мындан тышкары ал түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курушунда иштеген Chain Road компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча тактап, ишкананын бюджетке төккөн мамлекеттик алымдары боюнча маалыматтарды берүүсүн айтты. Chain Road компаниясы боюнча кеңирээк сөз айткым келип атат. Себеби 1 миллиард 100 миллион долларлык суммада иш кылышкан. Бирок ошол эле учурда түндүк-түштүк альтернативдик жолуну ишке берилүүсү, азыр ал жол менен эл каттап атабы, ушуга көңүл буруп койсок. Ал эми депутат Надира Нарматова коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү багытындагы жагдайдан улам ага жана мыйзам долбоорун демилгелеген депутаттарга карата ЖМКдагы билдирүүлөр тууралуу айтып, алардын үстүнөн эл аралык уюмдарга кайрылган тараптарга карата мыйзамдык алкакта чара көрүү боюнча УКМКга кайрылды. Кайрылышып, жогорку кеңештин депутаттарына ушул санкция бергиле, виза бербегиле деген кайрылууларды жасап атышат. Бул деген ошол батыштан каржыланган уюмдардын чыныгы жүзүнү мамлекеттин ичиндеги чыккынчылыкты, саткынчылыкты көрсөтүп аткандыгынын белгиси. Ошондуктан мен мындай билдирүүлөрдү тараткан мамлекеттин ичинде Кыргызстандын жараны болуп туруп, тескери көз караштарды дүйнө жүзүнө таратууга аракет жасаган жарандарга улуттук коопсуздук комитетине мен элдин өкүлү катары кайрылуу жасагым келет. Ушуга окшогон туура эмес билдирүүлөрдү, кайрылууларды жасаган жарандардын ким экендигин аныктап тактап, мыйзам ченемдүү чара көрүү жагына суранат. Протоколдук тапшырма катары Алмазбек Акунжанов сизге тапшырат элем. Депутат Шарапаткан Мажитова аймактык реформанын алкагында Ош шаарынын аймагын кеңейтүү маселесин козгоду. Шаарда калктын саны өсүп, социалдык объектилерге болгон муктаждык жаралып жаткан учурда Оштун территориялык аймагын кеңейтүү зарылдыгы турганын айтты. Эл өкүлү Кара Суу району аймагындагы 56 000 гектар жерди шаарга кошуу тууралуу буга чейин көтөрүлгөн демилгени кайрадан кароо жагдайын белгиледи. Нургазы Жаныбеков, Багыт Кулчуманов, Талант Аширов, New TV. Жалал Абад шаарындагы Аюптоо тоосунун этегинде бийиктиги 50 метрди түзгөн Кыргызстандын желеги көтөрүлүп, салтанатка мамлекет башчы Садыр Жапаров катышканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчы Жалал Абад шаарынын тургундарын калаанын 146 жылдык майрамы менен куттуктаган. Чынында чамгарагынан алтын түстүү күн нуру чачыраган кызыл туубуз кыргыз журтчулугубуздун байыркы ата бабаларыбыздын басып өткөн бай тарыхын, уюткулуу көчмөн элдин философиясын чагылдырып турат. Кызыл ларды кылкылдата көтөрүп, каруусун казык, канын азык кылып жүрүп, канчалаган кас душмандарды жеңип, урпактардын келечегине кам көрүп, керемет Кыргызстанды мекен кылып, бизге аманат калтырган баатыр бабаларды эсибизден чыгарбашыбыз керек. Өмүрүн эл четинде, жоо бетинде өткөргөн Курманбек баатыр, Жаныш Байыш баатырлар, Нүзүп Миңбашы жана башка баатыр бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган дүйнөгө таанымал Арсланбапты, касиеттүү Сафет Буланды, Аркыт, Кара Алмайдай жер сөйрүсүн, тоо койнунда өзүнчө бир кооздукту камтыган Сары Челекти, канча ооруга шыпа болгон Аюп Булак сындуу керемет жерлерди барктап баалай билишибиз зарыл деген мамлекет башчы. Ал учурунда Жалал Абад калаасы Афганистан жана Кытай менен тыгыз соода байланышта болгонун белгилеп, өлкөнүн ар тараптуу өсүп өнүгүүсүндө көп этностуу элдердин ынтымагы менен маданиятын ширелешинде күнөстүү Жалал Абад жергесинин орду чоң экенин кошумчалады.
УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровқа Жалал Абад шаарынын оңдолгон көчөлөрүн автоунаа менен көрсөтүп чыкты. Ташиев аймакта оңдоодон өткөн көчөлөрдүн абалы менен тааныштырган. Бул жол укмуш жаман абалда эле Союз мезгилинен бери оңдоп түзөөдөн өтө элек болчу. Бомба түшкөндөй жолдор эле. Эми жаңы жасалып зыңкыйып калды деген Ташиев. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Жалал Абад шаарына жаңы 50 автобус тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Мындан тышкары облустук ички иштер башкармалыгынын жана соттун автопарктары жаңы унаалар менен толукталганы айтылды. Буга чейинки сапарымда Жалал Абад шаарын көрүнүктүү экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилгенин айткам. Анын алкагында 2 миллиард сом бөлүнгөндүгүнөн да кабарыңыздар бар. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай мындай чоң суммадагы каражат бөлүү менен шаарыңыздарда бир топ өзгөрүүлөр, бир нече жаңы курулуштар жүрүп жатат. Калаанын ички жолдору оңдоп түзөөдөн өтүп элибизге ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканына баарыбыз күбөбүз деген Жапаров. Президент шаар күнүнө карата аймактын эли үчүн министрлер кабинети тарабынан 50 жаңы автобус берилгенин белгиледи. Автобустар жакын арада линияга чыгары кошумчаланды. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.